Назира Айтбекова, сырын билип алсаң жашаган рахаттуу эле. Айзада Жамгырчиева, сыртыңдан сүй унчукпай гана жүрүү буйрук экен. Сайкал Сатыбакасова, 35-35 кыска номерине атымды жазып жөнөтсөңүздөр болот. Венера Назаралиева, жашоодо бирөөгө бирөө милдеттүү эмес. Кундуз Абашева, талашканыбыз сый болсун. Назира Айтбекова, сырын билип алсаң жашаган рахаттуу эле. Блогер, алып баруучу Назира Айтбекова ар дайым өзүнүн постторуна кызыктуу пикирлерин бөлүшөт. Бул иретте терең маанилүү постун социалдык баракчасына жазды. Караңгынында, кара өңдүндө сулуулугун, жарыгын таба билген кандай сонун. Ар бир кайчылаштан бурулуштап, ар бир кыйын күндүн маанисин түшүнгөн сонун. Жашоого жакшы көз караш менен караган адам гана жеңет экен. Адамдан арамдык издеген жашоодон ар кыл кырдаалдан да арамдык издей берерин түшүндүм. Чоң алам дүйнө сен экенсиң. Ошону эле иреттеп, тазалап, кооздоп алсаң, маңдайындагы башка алам деле ошондой таза, кооз көрүнө турбайбы? Сырын билип алсаң жашаган рахаттуу эле. Жөн гана тыңшаганды билүү кажет деп жазды блогер айым. Маалымат булагы Заман KG. Айзада Жамгырчиева, сыртыңдан сүйүп унчукпай гана жүрүү буйрук экен. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн сагынычтуу сезимдерин социалдык тармактагы баракчасына бөлүшү менен күйөрмандарына кызуу талкуу жаратты. Сагынар адамың болсо, сагынганда сонун. Менин чолок ойлорум, сыртымдан сыр бербей, ичимден шабыркул күмүрдөй, буркан шаркан түшүп күйүп жатканымды айтсам эх. Эркек болуп калганымда колуңдан жетелеп гана кетет элем. Кыз болуп, наз болуп калганымды кара. Сыртыңдан сүйүп, сагынып, зарыгып, унчукпай гана жүрүү буйрук экен. Мейли, жашоо ушунус менен кызыкта деп жазды алып баруучу. Күйөрмандар анын бул сезимдери кимге арналганын талкуулап жатышат. Маалымат булагы Заман KG. Сайкал Сатыбакасова, 35-35 кыска номерине атымды жазып жөнөтсөңүздөр болот. Ырчы Сайкал Сатыбакасова КТРК Музыка телеканалынын жылдын мыкты аткаруучу айымы номинациясына көрсөтүлдү. Бул тууралуу ырчы айым социалдык баракчасына жазды. Урматтуу достор, замандаштарым, мына ушинтип ар бирибиз үчүн оңой эмес болгон 2020-жылыбызды аяктап жатат. Кылган эмгегибизден үзүрөн буйруса жыл аяктап. КТРК Музыка телеканалынын жылдын мыкты аткаруучу айымы номинациясы аныктаганы турат. Менин талапкерлигимди көрсөткөнүңүздөр үчүн абдан кубанып, толкунданып турам. КТРК Музыка телеканалы сиздерге чоң рахмат. Мени менен катарлаш жылдын мыкты аткаруучу айымы номинациясына көрсөтүлгөн сахналаш корбоо сиңдилерим. Ар бири бул наамга татыктуу. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Мен сиздерди сыйлайм, жакшы көрөм. Ал эми мага добуш берүү үчүн 35-35 кыска номерине менин атымды жазып жөнөтсөңүздөр болот. Урматтуу кыргыз элим. Мени ар дайым колдогонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем деп кайрылды күйөрмандарына ырчы айым. Маалымат булак Заман KG. Венера Назаралиева, жашоодо бирөөгө бирөө милдеттүү эмес. Ырчы Венера Назаралиева, жашоо, жакшылык жасоо, сөздүн күчү жана башка ойлору тууралуу кызыктуу ойлорун айткан посту социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Жашоодо бирөөгө бирөө милдеттүү эмес. Жакшылык жасаган болсоң, дароо унут, күтпө, сураба. Өмүр ушунчалык кыска. Жакшы сөзгө Кудай оомин дейт, жаман сөзгө шайтан оомин дейт. Өзүңө жакшы нерсени каалап, бирок сүйлөгөн сөзүң жаман болсо, анда сен жакыныңа, башка адамдарга нааразы болуп капаланба. Жада калса Кудайга да капаланба, анткени айырмасы жок. Өзүңө, үй бүлөңө же башка адамдарга кандай сөз айтсаң, ушул аткарылат. Сен өз сөзүң менен келечектеги жашооңду айтып атасың. Сенин негатив сөзүң эртең же бир айдан кийин же бир убакта жашооңо кайтып келет. Кудайдан сура, жаман ойлорду ойлобогонго акыл бер деп сура. Тур ордуңдан, эски ойлорду унут, өзүң сүйгөн жумушуңа өзгөчө сүйүнүп жөнө. Манайымды бирөө көтөрөт деп күтпө, өзүңдү өзүң көтөр деген ойлорун бөлүштү ырчы айым. Маалымат булак Заман KG. Кундуз Абашева, талашканыбыз сый болсун. Ырчы түгөйлөр Кубаныч Сатаев менен Кундуз Абашева Айтыл Ош чергесинде болуп, оонун туулган күнүнүн алдында майрамдатып келишти. Бул тууралуу Кундуз Абашева социалдык баракчасына пост бөлүштү. Ош өзгөн шаарларын кыдырып, Мырзакейде конок болуп 3 күн бою сонун эс алдык.
Айкөл өзү самолетто учуруп туулган күн алдында атайын майрамдатып келдик. Ар дайым бийиктерди багындырган мыкты мырза болуп чоңойсун. Кубаныч. Атам мени Ошко өзгөнгө Мырзакеге алып барган. Залкар талант Рыспай Абдыкадыров атама кардион белек кылган деп көп эскерет. Таң калыштуу дал келүү болду. Айкөл дагы так ошол жерлерди көрүп, көп балдар менен ойноп чер жазып келдим. Не бир сонун инсандар менен тааныштык, не бир сонун көз ирмемдер артта калды. Коноктоп сыйлаган Рыспай аке, Талгат аке, кенже курбума, жалпы туугандарга, досторго терең ыраазычылык. Талашканыбыз сый болсун деп жазды Кундуз айым. Маалымат Булак, Заман KG.